ЛТР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда мен Кубат Конушбек уулу. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков ШКУга мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын чыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келген Кытай Республикасынын коомдук коопсуздук министри Чжао Кэчжини кабыл алды. Бишкек эркин экономикалык аймагында алюминий биметалдык радиаторлорун чыгарган ишкана ачылды. Бул жылы фермерлерден сүттү сатып алуу баасы төмөндөбөйт. Интернат тибиндеги балдар мекемелерин реформалоо боюнча алгачкы кадамдар башталды. Өлкө бул тармакта ийгиликтүү натыйжага жете алган Молдова Республикасынын тажрыйбасын колдонот. Өлкө ШКУ саммитине даярдык көрүп жаткан учур. Аларча мамлекеттик резиденциясында ири иш-чарага катыша турган президенттерди кабыл алып, жолугушуу өткөрүү имараттар толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Ошондой эле конок үйлөрү, тамактануучу жайлар, ирригация системасы реконструкцияланып аяктоо алдында турат. Ал тургай унаа токтотуучу жайлар кеңейтилип, коноктор үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Жүрүп жаткан курулуштарды биздин чыгармачыл топ жеринен көрүп келген. Алдыда Кыргызстанда өтө турган иш-чараларга катышуу үчүн келген конокторду талаптагыдай тосуп алуу башкы милдеттердин бири. Даярдык көрүлүп жаткан аларча мамлекеттик резиденциясына барган адамдын көзүнө алгач жаңы тургузулган ак кеме чатырчасы көрүнөт. Узундугу 42, туурасы 22. Бийиктиги 7 метрлик курулуш март айында колдонууга берилген. Ал атайын расмий жолугушууларды өткөрүү үчүн даярдалган. Сыртынан баары мрамор менен капталып, баскан адам кышкысын сыйгаланып кетпеши үчүн полу жылытылган. Ушул жерди көрүп төргө өтсө болот. Мына бул сүрөттө көрсөтүлгөндөй бүт баары тең жарык менен көрсөтүлүп турат. Күндүзгүдөй болуп, мынакей 4 бүт көрсөтүлгөн, ар бир колонналары бүт подсветкасы бар. Бул жерде Конгресс холлго кирген жерде дорожканын 2 чети подсветкасы бар тоже. Анан мунун асты полу керамогранитный облицовка болгон. ШКУ саммити ага чейин мамлекеттик визит менен келе турган Кытай Республикасынын төрагасы сыяктуу коноктордун баары менен жыйындарды аларча Конгресс холлунда уюштуруу пландалууда. Босогосун атты арзамат килимдердин, асма шамдардын жаңыланганын байкоого болот. Ичиндеги тар жана кеңири курамдарда өтүүчү жыйындар жайы толугу менен ремонттолгон. Сырттан кирген кишинин көзүнө жагымдуу көрүнгөн ушул ак түстөгү залда тар курамдагы жыйындар орун алмакчы. Кабыл алуу берде 3 технадзор бар. Ошолор технадзорлор ар бир этабын сүрөткө тартып, акты скринкте работа бүттүгүн жазып, көзөмөлдөө болуп атты да бердичи. Ар бир экинчи күн сайын штабта болгон замечание предложениялардын баары ошондо өтүп атты. Ушул эле тар курамдагы жыйындар залынын жанында атайын президенттер отуруп чай иче турган бөлмө даярдалды. Мурда мындай таптакыр жок болчу. Чай ичүүчү бөлмөгө президенттер жыйынга чейин же андан кийин кенен отуруп чай үстүндө баарлаша алышат. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерге атайын килемдер төшөлүп, өлкөдөн даярдалган эмеректер коюлган. Азыр бул жер толугу менен конокторду тосууга даяр. 147 чарчы метр аянтты элеген чай ичүүчү бөлмө Конгресс холлдун имаратына кошумча курулган. Ушул эле имаратта жайгашкан кеңири курамдагы жыйындар өтчү залдагы толугу менен оңдолуп өттү. Сүйлөшүү жүргүзүлө турган столдун диаметри буга чейин 42 кишиге ылайыкталса, азыр 52 орунду. Өзгөрүүлөр жаңылануу болгон, ковролин өзгөргөн, жаңы коюлган. Столдун диаметри чоңойгон. Мурун 42 кишилик болчу, азыр 52 кишиге чоңойтулду. Стол жаңы. Стол жаңактан жасалган. Креслолор болсо мурунку эле креслолор калды. Үстү бүт косметика. Иш-чаранын катышуучуларынын баарына ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү отуруп иштей турган залдагы толугу менен жаңаланды. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тилинде синхрондук которуу үчүн атайын орундар даярдалды. Мурда кичинекей эле 2 метрлик жерде отурса, азыр мына көрүп атасыздар, эшикке чыкканга да мүмкүнчүлүк бүттүгү ичинде. Ажатканасы да өзүнчө, кийим чечим немете турган гардеробдор да өзүнчө. Бу жерде ушундай талап коюлган заказчиктин немесинде. Ошо келген журналисттерге, котормочуларга баардыгына неме болсун депчи, шарт түзүлсүн деп. Иш-чаралардын баары бир күндө эле аяктабайт. Андыктан ремонт иштери конок үйлөрүндө дагы жүргүзүлүп жатат. Президенттер, делегация мүчөлөрү жайгаша турган жайлар сырдалып, эмерек парда, асма шамдары алмаштырылды. Эгерде мамлекет башчылары кесиптештери менен кандайдыр бир жолугушууларды өткөрө турган болсо, сарсанаа болууга кажет жок. Ал үчүн атайын залдар бар.
Ал эми бул имарат мындан 65 жыл мурда курулган. Азыр толугу менен оңдолуп жатат. Буга чейин 200 адамга ылайыкталган ресторан болсо, эми 400 орунду болуп кеңейтилүүдө. Ушул жерден Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине келген конокторго сый тамак берилет. Аларча мамлекеттик резиденциясынын аймагы дагы жакшыртылып, бактарактар түрдүү фигурада тигилген гүлдөр отургузулат. Алар дайыма сугарылып туруш үчүн ирригация системасы оңдолуп жаткан убак. Буга чейин атылган тармактын абалы жакшы эмес болчу. Суу келбей, көп дарактар кургай баштаган. Ошондой эле резиденциянын ичиндеги жолдор оңдолуп, унаа токтотуучу жайлары кеңейтилүүдө. Азыр 500га чейин транспортты батыруу аракети күч. Жалпы аянты 3600 чарчы метр. Буга чейин 200 унаа батып, айдоочулар үчүн отура турган орундуктар жок болчу. Жалпы азыр көрүп чыккан курулуш иштерине 420 миллионго жакын акча каражаты кетип атат. Андан тышкары ШОСко мүчө мамлекеттер тарабынан дагы жардамдар берилип турат. Жаңы машиналар алынат. Бизге аны Россия Федерациясы берген атат. Кудай насип болуп буйруса 23 июнда биринчи партиясы келет. Государство ШОС тоже оказывает финансовую помощь. Кезектеги ШКУ саммити 13-14 июнда өтөт. Ага чейин Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик визити менен келет. Ошондой эле Индиянын премьер-министри Нарендра Моди дагы иш сапары менен Кыргызстанда болот. Коноктор келгенге чейин тагыраагы оңдоо иштерин 2-июнга дейин бүтүрүү пландалган. Азыр курулуш иштери оңдоп түзүүнүн баары график боюнча жүрүп жатат. Айпери Самат кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга ШКУ мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйынына катышуу үчүн келген Россия Федерациясынын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушевди кабыл алды. Мамлекет башчысы өтүп кеткен улуу ата мекендик согуштагы жеңиш күнү менен куттуктап, Кыргызстанда дагы өлбөс полктун жүрүшү өткөнүн, ага өзү дагы катышканын эске салды. Мамлекет башчысы жакында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик визити Кыргыз-Орус кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарарына ишеним билдирди. Ал Россиянын жетекчилигине Кыргызстанга көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндө Кыргыз-Орус кызматташтыгын өнүктүрүү абдан маанилүү. Россия тарап Евразеп шарттарына ыңгайлашуунун алкагында техникалык жардам көрсөтүп, бир нече жаңы чек ара заставаларын куруп берди. Жаңы автоунаа жана атайын техникалар келип түштү. Биздин куралдуу күчтөргө тыгуучактар жана аскердик техникалар берилди. Мындай жардам терроризм жана экстремизмге каршы күрөш, ошондой эле региондо жана аймакта туруктуулукту бекемдөөдө мүмкүнчүлүктөрүбүздү арттырат деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Россиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев жылуу кабыл алуусу жана туруктуу жолугушуулар үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ал ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековду жеңиш күнү менен, майрамы менен куттуктап, бул өлкөлөрдүн тарыхында абдан маанилүү күн болуп саналарын, ал эми өлбөс полк жүрүшү дүйнө элдерин бириктирээрин белгиледи. Николай Патрушев ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагында Россиянын позициясын колдогон үчүн Кыргызстанга ыраазычылыгын билдирди. Сооронбай Жээнбеков жана Николай Патрушев коопсуздукту камсыз кылуу жана аймактагы туруктуулукту сактоо азыркы чакырыктарга жана коркунучтарга, анын ичинде эл аралык терроризмге жана экстремизмге каршы күрөш, ШКУ жана ЖКК алкагында кызматташтык маселелери боюнча пикир алмашышты. Ушул эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков ШКУга мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келген Кытай Эл Республикасынын коомдук коопсуздук министри Чжао Кэджини кабыл алды. Мамлекет башчысы Кыргызстан Кытай Эл Республикасы менен эки тараптуу кызматташууга чоң маани бере турганын белгиледи. Кытай Эл Республикасынын жетишкендиктерине Кыргызстан ар дайым чын ниеттен кубанат. Өткөн жылдын июнь айында биз мамлекеттерибиз ар тараптуу стратегиялык кызматташтык деңгээлине чыгардык. Биздин ортобуздагы достукка, ынак кошуналыкка жана өз ара ишенимге негизделген жемиштүү кызматташтыкты өнүктүрүүгө өбөлгө болуучу толук түшүнүшүү бар деп баса белгиледи мамлекет башчысы. Ал Кыргызстанга Кытайдын коргоо министри келип кеткенин, жакында тышкы иштер министринин келиши күтүлүп жатканын эске салды. Председатель Си Цзиньпиндин жооп иретинде Кыргызстанга визит менен келиши эң маанилүү иш-чара болуп калат. Визит эң жогорку деңгээлде өтүп, Кыргыз-Кытай эки тараптуу кызматташтыгын тереңдетүүгө өбөлгө болоруна ишенем деп белгиледи президент.
Биздин өлкөлөр ортосундагы кызматташтык, анын ичинде аскери техникалык чөйрөдө да стратегиялык деңгээлге чыкты. Биз Кыргызстан менен кызматташууну жогору баалайбыз жана эл аралык келишимдердин алкагында көп тармактуу стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө даярбыз. Биз Кыргызстан бийлигин өлкөдө жана региондо туруктуулукту бекемдөө боюнча аракеттерине чоң маани беребиз. Ошондой эле биз өлкөнүн бакубаттуулугун арттыруу боюнча сиздин аракеттериңизди колдойбуз жана сиздин жетекчилигиңиз алдында Кыргызстан тез өнүгүүгө жетишет деп ишенебиз деп белгиледи Чжао Кэджи. Ал кыргыз тарап ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына жана Си Цзиньпиндин Кыргызстанга алдыдагы визитине активдүү даярдык көрүп жатканын баса белгиледи. Жолугушууда терроризмге, экстремизмге жана сепаратизмге каршы туруу, региондогу коопсуздукту биргелешип бекемдөө маселелери боюнча пикир алмашуулар болду. Буга чейин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги менен Кытай Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Кытай газ өткөрүү жолдорунун коопсуздугун камсыздоо боюнча кызматташууну күчөтүү тууралуу жана Ички иштер министрлиги менен Кытай Республикасынын коомдук коопсуздук министрлигинин ортосунда кайтарымсыз негизде материалдык техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө 2 протоколго кол коюлду. Кол коюлган протоколдордун бирин ишке ашыруунун алкагында Кытай өкмөтү менен коомдук коопсуздук министрлиги кайтарымсыз негизде министрликке 30 миллион юань суммасындагы милиция жабдыктарын берүү пландалууда. Бул материалдык техникалык жардамдар Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекеттеринин башчыларынын саммитин өткөрүү маалында кызмат өтөөнүн деңгээлин жогорулатууда маанилүү ролду ойнойт. Бүгүн Бишкекте Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жана Өзбекстан Республикасынын президентинин алдындагы Коопсуздук кеңешинин катчысы Виктор Махмудовдун төрагалыгында 2 тараптуу кеңешме болуп өттү. Жолугушуунун эки өлкөнүн коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жооптуу министрликтери менен ведомстволорунун өкүлдөрү катышты. Тараптар чек ара, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук, терроризмге жана экстремизмге каршы аракеттенүү маселелерин талкуулашты. Өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү маселелери боюнча өз ара аракеттешүүнү жана кызматташуунун натыйжалуулугун арттыруунун өзгөчө көңүл бурарын айтышты. Тараптар мындан ары да мамлекет башчыларынын жетекчилерине кызматташтыктын өнүктүрүүнүн жана өз ара аракеттешүүнүн зарылдыгын белгилешти. Жолугушуунун натыйжасында тараптар Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгы жана Өзбекстан Республикасынын президентинин алдындагы Коопсуздук кеңешинин аппаратынын ортосундагы кызматташтыкты мындан ары бекемдөө жөнүндө меморандумга кол коюшту. Жарандарды жумуш орундары менен камсыздоо өкмөттүн артыкчылыктуу багыттарынын бири. Мындай пикирин өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкек эркин экономикалык аймагында алюминий биметалдык радиаторлорун чыгарган ишкананын ачылыш аземинде билдирди. Жалпы инвестициянын көлөмү 40 миллион долларды түзгөн. Ишкананын жылына 23 миллион дана радиатор чыгарууга чамасы жетет. Учурда заводдо 100дөй кызматкер иштөөдө, эгер толук кандуу өндүрүш болсо 700гө жакын киши жумуш менен камсыз болот. Ишкана тууралуу кенен кабарчыбыз Салават Эркетаева айтып берет. Эрип жаткан алюминийлер. Заманбап технология аркылуу радиаторлордун өндүрүлүшү. Анын албетте тазалоо, боёо процедурасы. Кыскача айтканда, алюминий биметалдык радиаторлорду өндүрүү ишканасындагы иш мына ушундай жүрөт. Ишканада өндүрүлгөн өнүмдөрдүн 90-95% экспортко багытталган. Азыр Казакстандан түшкөн алгачкы тапшырыктар чыгарылууда. Жалпы 100гө жакын кызматкер эмгектенип жатат. Ишкана толук кандуу өндүрө баштаганда 700гө жакын адам жумуш менен камсыз болот. Азыркы учурда бизде 70 жумушчулар иштеп атат. Бизге азырга дагы 200 жумушчулар керек болуп жатат. Биринчиден алюминий радиатор кооз болот. Экинчиден теплодачасы ыссыкты жакшы берет. Жакын аралыкта ишкана дагы 40тан ашуун техника менен камсыздалары күтүлүүдө. Кыргызстандагы алюминий биметалдык радиаторлор ишканасы Орто Азиядагы жападан жалгыз ишкана болуп салат. Анын кубаттуулугу жылына 22 миллион секцияны түзөт. Жакын аралыкта бул жактан өндүрүлгөн радиаторлор Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин бардыгына экспорттолгону турат. Анын кепилдиги кеминде 10 жылды түзөт.
Ишканада эң негизгиси экологиялык коопсуздук каралган. Көмүрдөн газ алынып, ал аркылуу алюминийдин эритилип жатышы буга мисал. Көмүрдү түз күйгүзүп кара түтө өтпөй, көмүрдөн газ алып, ошол газды менен тиги алюминийди эритип атат. Андан сырткары чыккан суусунун баары тазаланып турат. Андан дагы сырткары бул заводдун уникалдуулугу ушул колдонулган пресс-формалар башка заводдун дагы мүмкүнчүлүктөрүн дагы тейлей алат. Ишкананын ачылыш аземине премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышып, инвестициянын көлөмү 40 миллион долларды түзгөнүн кабарлады. Өкмөт башчы өлкөгө инвестиция тартуу менен ири ишканаларды ачуу башкы артыкчылык экенин белгиледи. Иш-чараны ачылыш аземинде туруп ушул эң биринчи биздин Кытай Республикасынан келип, биздин экономикабызга ири инвестор катары келип, өзүнүн чоң салымын кошуп аткан Тан Сян Хуа мырзага абдан өкмөттүн атынан, өзүмдүн атымдан абдан чоң ыраазычылыкты билдирем. Сөзсүз түрдө мен ойлойм, бул эми алюминийден жасалган, көпкө чейин чыдай турган радиаторлор, булар жанагыдай жаңы технологиялар менен салынып аткан үйлөргө, өзгөчө Россиядагы суук жерлерге сатканга абдан чоң керектүү товар болот деп. Ири ишканаларды куруу менен кумтөргенине болгон көз карандылыктан арылуу керек. Ишкана ички дүң продукциянын 8%-ын бергени негиз. Кендин кору түгөнсө, казынага оорчулук болот дейт өкмөт башчы. Маселени азыртадан алдын алуу зарыл. Айта кетсек, былтыр 200дөн ашуун ишкана ачылып, 80 миңге чукул жумуш орду түзүлгөн. Ушуга окшогон азыркы бүгүнкүдөй 5 ишкана ачылса, кумтөрдүкүндөй жумуш орун түзүлөт. Азыр статистика боюнча 300дөн ашык ишкана иштеп, ошонун 70ке жакыны экспортко чыгарылат. Биздин эркин экономикалык аймактын максаты чыгарган товарды экспортко чыгаруу болчу. Азыр эми Евразиялык биримдик чөлкөмүнө чыгарганына проблема жок. Бирок ошентсе дагы ушул жерден чыгарып, салыктан жеңилдиктерди алып, сатып атканы, өздөрүнүн продукциясын алып чыгып атканы мен ойлойм, биздин дагы ушул салык саясатыбыз, экономикалык саясатыбыз туура жолго баратат деп. Кошумчалай кетсек, алюминий биметалдык радиатор ишканасынын курулушу 3 жыл мурда башталган. Бул убакыт аралыгында тикелей инвестициянын көлөмү 1 миллиард сомду түздү. Ишкананын экинчи этабында идиш аяктарды өндүрүү пландалып, Европага экспорттоо күтүлүүдө. Салават Эркетаева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Чүй облусу. Бул жылы фермерлерден сүттү сатып алуу баасы төмөндөбөйт. Буга чейин өндүрүүчүлөрдүн сүттү арзан алат деген нааразычылыктары болуп келген. Маселени жөнгө салуу үчүн өкмөттүн сунушу менен кайра иштетүүчүлөр бааны 2 сомго көтөргөн. Кенен кабарчыбыз айтып берет. Жыл сайын жай айларында сүттүн элден алынган баасы 12-13 сомго чейин түшчү. Бул жылы алуучулардын айтымында башка мезгилдегидей 24 сомдон түшпөйт. Ал эми ортомчулар элден 19-20 сомдон алышы керектигин айтат. Фермерлердин мээнетин эске алып, ушул жылдын апрель айында өкмөт башчы сүт азыктарын чыгаруучу жеке компания менен жакындан таанышып, көйгөйлөр тууралуу талкуу болгон. Анын натыйжасында абал бир топко жакшырган. Канча жылдан бери биз жай келгенде сүттүн баасы түшчү. Бул жылы болсо ошо благодаря вот эме правительстводан келип биздики проблемамызды эметип, ошо менен баарын эметип жакшы условия создавать кылышты. Ошо менен биз баады 24 сомдон түшүрбөй алып атабыз. Баа көтөрүлүп, мал баккандар да кубанып турган убагы. Мурда сүт багытындагы уйлар 50-60 миң сомдун тегерегинде болсо, азыр элдин баары санына эмес сапатына көңүл бөлө баштагандыктан, жакшы асыл тукумдагы уйлар 80 миң сомдон жогору. Ошондуктан сүттүн баасы арзан болгону өндүрүүчүлөргө түйшүк жаратып келген. Бизде ошондой уйлар бар. Быйыл кичинекей бир чакан ферма ачканбыз, 12 баш болуп. Азыр тууп көбөйүп 20га жетип калды. Ошондой эмелер менен азыр элдер да көп кызыгып атышат. Сүттүн баасы көтөрүлгөн сайын баягы жакшы пайда болуп атат да бюджетке, үйгө. Элдер да көп алып атышат азыр. Башка жактардан келип атат андай сүттүү уйлар.
Сүттү сатып алууда компания анын майлуулугуна карата баа берет. Эгерде азык 3,6% майлуулукка ээ болсо, буга чейин 22 сомдон төлөнчү. Ал ушул тапта 24-25 сомдон кабыл алынууда. Бирок ал акча түз эле фермердин колуна барып тийбейт. Ортодо жыйнап келип дүңүнөн өткөргөндөр да өз мээнетин алат. Анткени компания жеке өзү түздөн түз ар бир үйдөн жыйнап келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ар бир ортомчу күнүнө 2 тоннадан сүт чогултуп келип өткөрөт. Фермерден мисалы 19 сомдон алат да, мага алып келип 21 сомдон берет, 2 сом. Мен мыякта примерно ошо жыр менен примерно да 1 сом көрөм да ошо. Жырга жараша да. А так 25 сомдон алат да. Ошондо мыяк 25 сомдон алат, биз жыр менен 24 сомдон алабыз да. Кабыл алынган сүттөр биринчи цехтен сортторго бөлүнүп, тазаланып, алардын эң сапаттуу жана эң тазасынан мындай айран жана сүттөр даярдалат. Ал эми андан кийинки сортторунан быштактар жасалат. Ишкана 1997-жылы ачылган. Азыркы учурда 600 кишини жумуш менен камсыз кылып, бир күндө 180 тонна сүттү кабыл алат. Өндүрүлгөн азыктар кайра иштетилгенден кийин жергиликтүү керектөөдөн сырткары Казакстан, Өзбекстан мамлекеттерине экспортталат. Ильяс Анарбай уулу, Бекзат Машрапов, ЛТР, Чүй облусу. КТ Мобайл ЖЧКсынын кызматкерлеринин маянасы тууралуу интернетке тараган маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу аталган мекеменин жетекчисинин орун басары билдирди. Ал жаңы уюлдук операторду ишке киргизүү аракетин көрүп жатышкандыктан атаандаштарынын каралуу аракети болушу мүмкүн экенин билдирди. Кенен кабарчыбыз айтып берет. КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилеринин алган маянасы жазылган кагаз интернет булактарында кызуу талкууга алынууда. Анда аталган мекеменин жетекчиси 350 миң сом, орун басары 300 миң, техникалык директору 290 миң сом маяна алары көрсөтүлгөн. Ага социалдык тармактын колдонуучулары ар кыл пикирлерин калтырышууда. Маалыматты КТ Мобайл мамлекеттик компаниясынын өкүлдөрү четке кагып, расмий жооп кайтарышты. О наших зарплатах небесных мы уже вдоволь посмеялись у себя, узнав, какие мы, оказывается, все богатые. Асмандаган айлык тууралуу маалыматтарды окуп алып күлдүк. Азыр биздеги эң жогорку айлык 157 миң сомду, эң төмөнкү айлык 18 миң сомду түзөт. Орточо айлык акы 35-40 миң сом. Коммуникация рыногунда атаандаштык күч, аз айлыкка эч ким келбейт. Биз ишти жаңы баштап жаткандыктан башка уюлдук операторлордон салыштырмалуу аз алабыз. Аталган компанияда болгону 27 кызматкер иштейт. Алардын көбү башка уюлдук операторлордун мурдагы кызматкерлери. Кадрларды тандоо ачык айкын өтөт. Здесь действительно мы пришли за идею. У нас команда из 27 человек. Биздин команда 27 адамдан турат. Айрым кызматкерлерибиз айлык албай эле идея үчүн иштешет. Бул компания 2003-жылда ишмердүүлүгүн баштаган. Ортодогу тыныгуудан кийин иштеп баштаганы жатат. Бирок ага карата туура эмес маалыматтар тароодо. Биздин компания бардык маалыматтар үчүн ачык. Бардыгы расмий сайтыбызда жазылып турат. Телефондордогу көрсөтүлгөн. КТ Мобайлдын кеңсеси Кыргыз Телекомдун имаратында жайгашкан. Жумуш орду жупуну. Аталган мекеменин кызматкерлери жаңы долбоордун үстүндө иштешүүдө. Ал улуттук уюлдук операторун түзүү. Максат ишке ашса, өлкөдөгү 3 мобилдик оператордон тышкары 0888 коду менен жаңы уюлдук түйүн пайда болот. Колдонуучуларды арзан жана сапаттуу тарифтер менен камсыздайбыз деген тилектери бар. И был проведен открытый аукцион, на который были приглашены все... Биз даяр болчубуз. Бирок Альфа Телекомдун техникалык мүчүлүштүктөрүнөн улам иштей албай калды. Бул долбоор жүзөгө ашат. Анткени эки компания үчүн тең пайдалуу. Жыштыктар диапазону кеңейет. Кардарлардын саны артат. Буга жараша киреше көбөйөт. Алгач Мегаком ишканасы түшкөн кирешенин 67%-на ээлик кылат. КТ Мобайл бутуна турган соң киреше 2-ге теңме-тең бөлүнүп баштайт. Бирок биздин компанияны каралаган маалыматтар тарап жатат. Биз муну өзүнө атаандаштык жараткысы келбегендердин аракетиби деп ойлоп жатабыз. Же кызыктар тараптар бар. Жаңы уюлдук операторун ишке киргизүү жалгыз компанияга кыйынчылык жаратат. Мындан улам учурда иштеп жаткан уюлдук операторлордун бири менен чогуу ишке ашыруу чечими кабыл алынган. Ага ылайык 2 мобилдик түйүндүн жыштыктары бириктирилет. Жүзөгө ашыруу үчүн 2018-жылдын 3-ноябрында аукцион өткөрүлүп, аны 345 миллион сом сунуштаган Альфа Телеком жабык акционердик коому утуп алган. Биргелешкен долбоор 8-майда иштеп баштамак. Бирок техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам кечеңдеп жатат. По какому номеру вы желаете вас? Айтсак, КТ Мобайл Кыргыз Телекомдун алдында 2003-жылы түзүлгөн. Уюлдук байланыш түзүү боюнча жыштыктарга лицензияны сатып алган. Бирок каржы маселесинен улам иштеп баштаган эмес. Мындан улам колдонулбай жаткан радио жыштыктарга салык кызматына КТ Мобайл 170 миллион сом карыз болгон. Эгерде жаңы улуттук уюлдук оператор иштеп баштаса, 1,5 жылда долбоор өзүн актайт. Ал эми карыздарды бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк болот. Бул тууралуу аталган мекеменин жетекчисинин орун басары Эрназар Иманкадыр уулу маалымат жыйында билдирди. Жазгул Сейдахматова, Рыскелдик Окулбеков, ЛТР, Бишкек.
Есеп палатасы Улуттук тарых музейин оңдоп түзөөгө кеткен каражатка аудит жүргүздү. Мекеме тараткан маалыматка караганда музейди оңдоп түзөөгө жана долбоорлоого иштин көлөмү, суммасы жана ишти бүтүрүү мөөнөтү белгиленбей туруп жалдануучу компания тандалып алынган. Ошондой эле сметалык долбоору түзүлгөн эмес. Музейдин бекитилген концепциясына ылайык 562 миңден ашык еврога жабдуу алынып келинген. Ал Кыргызстандын рыногундагы ошондой эле жабдууга караганда 3,8 миллион сомго кымбат болгон. Ишти кабыл алуу актысында анын наркы 68,9 миллион сомду түзгөн. Улуттук тарых музейиндеги коррупция тууралуу былтыр майда Атамекен фракциясы айтып чыккан. Көп өтпөй УКМК музейди реконструкциялоодо бюджеттик каражатты туура эмес жана максатсыз пайдалануу тууралуу текшерүү жүргүзүп, кылмыш ишин козгогон. На сегодняшний день данный... Бул долбоорду ишке ашырууда Сапар Исаков, Мира Карыбаева, Алмазбек Абдыкаров, Айдарбек Мендеев, Улукбек Матисаков жана Шайбек Атабековдун коррупциялык аракеттеринин жана тийиштүү көзөмөлдүн жоктугунун натыйжасында мамлекеттик бюджет ири өлчөмдө зыян тарткан. Жогоруда аталгандарга жемкорлук беренеси менен айыпталган. Мамлекетке келтирилген зыян 307 миллион 650 миң сомду түздү. Бүгүнкү күнгө чейин 477.934 салык төлөөчү бирдиктүү салык декларациясын тапшырды. Анын 58 миңи мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, дээрлик 45,5 миңи уюмдар, 214 миңи жекешкелер, ал эми 74 миңи патент менен иштеген атуулдар. Жалпысынан декларация тапшыргандардын көрсөткүчү өткөн жылга салыштырмалуу 23,5 миңге көбөйгөн. Буга кошумча электрондук түрдө үй мүлкүнүн эсебин бергендер да 2018 жылга караганда 12 миңге көп катталган. Салык декларациясын тапшыруудан качкандардын саны канча? Аларга кандай чара көрүлөт? Ушул жана башка суроолорго кенен жооп алыш үчүн мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын декларациялоо, салыктар жана төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Мукай Нусуповго байланышка чыкканбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Быйылкы салык декларациясын тапшыруу өнөктүгүнө кандай баа бересиз? Бул жылкы декларационный кампанияны мен жакшы маанайда өттү, өтө жогору баа бере алам. Себеп дегенде былтыркы жылдын декларационный кампаниясы да өзүнүн натыйжасын берди. Көп иш-чаралар бизге декларанттар тарабынан көп кайрылуулар болду, суроо жооптор болду. Жалпы эле ошол салык кызматына келип аткан салык төлөөчүлөрдүн санына караганда аябай жакшы эле болду дейм. Буга чейин биринчи кезекте саясий кызматтагылардын декларациялары алынган. Анын ичинде президенттин, өкмөттүн жогорку кеңештин аппаратындагы кызматкерлер бар. Жыйынтыгында кээ бир декларациялар боюнча кылмыш иштери да козголгон. Бул коррупция менен күрөшүүдө канчалык эффективдүү? Бүгүнкү күндө салык органдарынан 700ден ашуун 800гө жакын субъектлер убагында тапшырбаган кызмат салык төлөөчүлөр аныкталып, ага 700 миңден ашуун административдик айып пул салынган. Жогоруда белгиленгендей, барган сайын декларация тапшыргандардын саны өсүүдө. Тактап айтканда, ал быйыл 23%га жогорулады. Эми ушул эле учурда декларация тапшырбагандарды кандай жаза күтөт? Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер боюнча да 568 миңге жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер аныкталган, убагында тапшырбаган. Алар боюнча да убагында аныкталып, азыр материалдар тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилет. Бул иш бул менен токтоп калбайт. Будан кийин дагы ошондой салык төлөө декларацияны тапшырбаган жарандардын тизмелери дагы аныкталат. Анан алар боюнча да иш-чаралар өткөрүлөт. Сизге рахмат. Эске сала кетсек, суроолорубузга мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын декларациялоо, салыктар жана төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Мукай Нусупов жооп берди. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Бишкектин Түгөлбай ата жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрүнүн кесилишиндеги гараждар алынууда. Анткени ал жерлерди жарага алуу мөөнөтү 2013 жылы соңуна чыккан. Бирок жеке тараптар аны муниципалдык менчикке кайтарбай пайдалана беришкен. Бишкек шаарынын мэриясы кагаз жүзүндө эскертүү жөнөткөн, ага жооп болбогон соң аларды алууга аргасыз болушту. Айтсак, Бишкек башкы архитектуранын берген маалыматына ылайык гараждардын ордуна жол салынат. Азыркы маалда ошол кооперативде бизде 2 гаражыбыз бар. Бардыгы болуп азыркы жолго 230 гараж тош келип жатат. Андан тышкары бизде 18 капиталдык курулуштарыбыз бар. Бул гараждардын болсо өзүнүн мөөнөтү 2013 жылы бүткөн болчу. Бирок берилген күнү дагы убактылуу пайдаланууга берилген бул жер. Бишкек архитектуранын генералдык план боюнча бул жерге келечекте жол салыныш керек болчу. Азыркы маалда ушул жол салынуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатат.
Ысык көлдө жаштардын демилгеси менен өткөн жылдын жай айларында ишке кирген бассейндин иши токтотулду. Анткени алар ак суу кенч эс алуу жайынан чыккан саркынды эл ичүүчү таза сууга кошулуп жатканын айтышат. Аргасыз ишин токтоткон эс алуу жайына атайын түзүлгөн комиссия барып жерине текшерүү иштерин жүргүздү. Бир жумадан бери иштебей турган жайдын абалы жана саркынды суу кайда кетип жатканын аймактык кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова да билип келди. Ак Суу райондук Теплоключенко айылынын өйдө жагында жайгашкан Ак Суу кенч эс алуу жайын куруу иштери мындан 4 жыл мурун башталып, өткөн жылдын июнь айында ишке киргизилген. Курамында натрий, калий, магний, кальций, фтор, хлор, сульфат, гидрокарбонат, кремниевая кислота бар минералдык суу жүрөк, кан тамыр ооруларына, зат алмашууга, радикулит, жыныстык жана тери ооруларына пайдалуу болгондуктан келгендердин саны арбын болуп келген. Бирок бүгүн жергиликтүү эл нааразы болуп келишти. 12 000 калкы бар айыл эли бул жай эс алуучулар түшкөн сууну тазалоочу жайга жибербестен чоң сууга кошуп жатат дешет. Мыйзамга жооп бербеген мезгилде салынып калды. Мунун очистной сооружениясы жок, септиги жок. Ушундан чыккан отходдун бүт баары биз ичип аткан. Мунун астында 12 000 киши ичип аткан. Килтеген райцентр ичип аткан. Сууга алып барып ошо бул отходду кошуп салды. Жаштардын нааразычылыгы көптөн бери уланып жаткандыгына байланыштуу бүгүн атайын комиссия түзүлүп келди. Анын курамына санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө ОКМ, райондук прокуратура, экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы, айыл өкмөт жана жаштар келди. Могу бассейндин биз менен договору жок, больница менен. Сууну биз беребиз, больница, обул больница. Анткени 5 скважина тең бизге карайт сууну. Мыйзамдуу түрүндө, закон боюнча биз буларга договорубуз бар, душка 8 душу бар. Биз бассейнди куруп атканда, могу ысык көл Ак Сууда очистной сооружение курулмайынча бизди аштырган эмес. Качан гана могу очистной сооружение курулуп бүткөндөн кийин биздин ишкананы ишке киргизишкен. Биздин өзүбүздүн келишимибиз бар. Областной больница менен ушул очистной сооруженияны пайдалануу боюнча. Экологиялык коопсуздук кызматкерлери текшерүү иштерин 2018-жылы элдин кайрылуусунун негизинде баштаган. Бирок жеке ишкерликти текшерүүгө мамлекет тарабынан бир катар чектөөлөр коюлгандыктан иш соңуна чыккан эмес. Биякта очистной сооруженияга кетирет суусун ошо тиешелүү документтерин бизге көрсөткүлө дегенбиз да. Пландан тышкаркы текшерүүдө бардык документтер толук көрсөтүлгөн эмес. Ошон контролдук текшерүүгө болгон документтерди көрсөткүлөдө биз жазма буйрук бергенбиз. Жеринде бассейнден чыккан кир суу каяка кетерин келген комиссия мүчөлөрү жергиликтүү эл да көрө алган жок. Ошол себептен улам айыл жаштары бул эс алуу жайдын ишмердүүлүгүнө мындан ары тоскоолдук жаратууга аргасыз экенин айтышат. Кундуз Кызылжарова, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу. 7 бала төрөп перезеге жеткирип, бүгүн уул кыздары да көчүн улап жаткан Пазихон Мамасадыкова президенттин жарлыгы менен Баатыр эне ардактуу наамына татыктуу болду. Мамлекет башчынын мындай сый-урматына 84 жаштагы энени чексиз кубанычка бөлөдү. Бир түпүгөн дарактай бутак жайган энеге мартабалуу наам менен 7 уул кызы түгүл 30 небере, 50дөн ашуун чөбөрөсү да куттукташууда. 4 жашка чыкса да чарчадым дегенди билбеген эне бекер отуруп калгысы келбейт. Күнүгө эшик алдындагы гүлдөрүн тазалап, суу куюп турууну өзүнүн милдети эсептейт. Карып калдым дегеним менен үйдө бекер отурганга чыдабайм. Жок дегенде ушул эшик алдын тазалап, жашылдандырып турганга жарайм. Неберемди алым жетпегенине жумшайм. 7 баланы төрөп, тарбия берип чоңойткон эне бүгүнкү күндө үйүндөгү неберелерине да тарбия берүүдө. Аларга арбак акыл айтып, мектепте үлгүлүү окуучу болуусун эскертет. Пайзыхан апанын айтымында бакчада жүздөгөн бөбөктөргө тарбия берүү менен 7 баланы да кошо багып баарына жетишкен. Колхоздо иштедим, ооруканада иштедим. Акыркы жылдары 20 жылга жакын бала бакчада иштеп калдым. Албетте, бир учурда иштеп көп баланы багыш түйшүк кыйын. Жетишчүмүн, чоң кызым жардамчым эле. Кичүүлөрүн мен келгенче карап тамак ашын берчү. Баарына жетишип чоңойттук. Эрезеге жеткирдим, үйлөп жайладым. Азыр баары өз алдынча бала бакыралуу. Көп балалуу болгон өзгөчө сыймык деп билем дейт Пайзыхан апа. Кени азыр балдарынан тартып небере, чеберелерине чейин күнүгө абалын сурап келип тургандыгын өзү чоң бакыт дейт. 7 баланын арасында өзүн тартып чоң уулу да 7 балалуу болгон. Тарбияны татыктуу берди деп уул кыздары сыймыктанып турат.
Апам бизге татыктуу тарбия берди, сабырдуулукка, иштермандыкка үндөдү. Анткени түшкөн жерибизде баарыбыз туруктуу бүлө күтө алдык. Аябай чоң кубанычтамын. Мен да азыр чоң эне болуп отурам. Мен 5-чи келинимин, кайненем менен 23 жылдан бери чогуу жашайм. Келген күндөн тартып, акыл насаатын айтып, көп нерсеге үйрөттү. Негизгиси мээнеткеч болгонду үйрөндүм. Ош шаарынын тургуну 84 жаштагы эне 7 баланы төрөп, билим тарбия берип, эл кызматына салганга өлкө башчысынын буйругу менен Баатыр эне ардактуу наамына татыктуу болду. Самара Асанова, Тайрам Айтжан уулу, ЛТР, Ош шаары. Баргүл Сарыбаева Баткен районунун Карабак айылындагы эң жаш Баатыр эне. Ал 4 кыз 3 уулдун энеси. Ал өткөн жылы Баатыр эне наамын алуу үчүн керектүү документтерин тапшырган. Элеттеги Баатыр эненин күнүмдүк турмушу тууралуу аймактык кабарчыбыз айтып берет. Баргүл апа быйыл 36-га гана чыкты. Ал жолдошу менен түтүн болатканына 19 жыл болуптур. Учурда ал жолдошу менен 7 перзенттин ата энеси. Чоң кыздары мектепке кетип, ал эми кичинекейлери үйдө энесине жардамчы. Мен 7 балам бар. 4 кыз, 3 уул. Азыркы учурда эң чоң кызым 11-де бүтүп жатат. Экинчи балам 9-класста окуп жатат. Эң кичинекейим 3 жашар болду. Мен эне даңкыны 2017-жылы алгам. Буюрса Баатыр эне наамын алган жатам. Баргүлдүн жолдошу Аскар Али Маматов көп балалуу жаш үй бүлө болгону менен сыймыктанат. Ал айылда балдары менен эгин, мал карап, үй бүлөсүн багат. Балдарында жаштайынан эмгекчил болууга үйрөтөт. Убакытта турмуш курганынын себеби небесини озуруну эми көрүп өтөбүз. Ишти колдон алып баштадылар. Бир жака жөнөсөк, бирине тайындап кете беребиз. Ыжылат болбойбуз. Кудайга шүгүр жакшы. Алла Таала мына 7 фарзанд берип, шулардын озурун көрүп, мындан бияга Кудай кааласа озурун көрөбүз деген үмүтүбүз чоң. Карабак айыл өкмөтүндө 5000ге жакын кожолук болсо, анын 500ге жакыны көп балалуу үй бүлөлөрдүн катарына кирет. Аймакта жылдан жылга Баатыр энелердин саны да өсүүдө. Маселен, быйылкы жылы эле 8 Баатыр эне кошулду. Бүгүнкү күндө Карабак айыл өкмөтүндө 4989 кожолук, адам саны 20151 адам жашайт. 4949 кожолуктун ичинде бүгүнкү күндө 307 Баатыр эне, 176 эне даңк үй бүлөлөр бар. Айылда көп балалуу энелер жумушсуз болгондуктан аларга мамлекет тарабынан жөлөк пул төлөнөт. Ал эми эне даңкы жана Баатыр эне наамын алгандарга жергиликтүү бийлик ар тараптуу колдоолорду көрсөтүп келүүдө. Улан Маккамбаев, Абдырашид Саттаров, ЛТР, Баткен району. Бишкек шаарында 15 майдан 19 майга чейин белгилүү кардиохирург Иса Ахунбаевдин 110 жылдыгына, Борбордук Азияда биринчи жолу жүрөк операция жасалгандыгынын 60 жылдыгына, жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институтунун түзүлгөндүгүнүн 15 жылдыгына арналган эл аралык илимий практикалык конференция өтөт. 1959 жылдын 19 майында Орто Азияда биринчи жолу жүрөккө операция жасалган. Аны алгачкы жолу кыргыз медицинасынын корифейи Иса Ахунбаев жүзөгө ашырган. Конференцияга Россия, Германия, Израиль, Кытай, Казакстан жана башка мамлекеттерден окумуштуулар, врачтар жана профессорлор келишмекчи. Я хочу сказать, что Кыргызстанда буга окшогон ири илимий жыйын биринчи жолу өткөнү турат. Албетте анын жөнү бар. Себеби Ахунбаев өз учурунда ата мекендик медицинага чоң салым кошуп, хирургдардын чыныгы сапаттуу мектебин түзүп кеткен. Андай адам 100 жылда бир жаралат. Чыңгыз Айтматов өз кезегинде Ахунбаев менен жакындан тааныш болгон. Ал мындай деген эле: бул адам кыргыз элинин ичинен чыккан, чандагына чыга турган көрүнүш эле. Анын терең ой жүгүртүүсү жана врачтык чеберчилиги абдан жогору болгон. Дагы бир белгилеп кое турчу нерсе, бул иш-чарага дүйнөгө белгилүү россиялык кардиохирург Лео Баккериянын келүүсү күтүлүүдө. Мунун өзү эле илимий жыйынын абдан маанилүүлүгүнөн кабар берет. Келечек муундарды улуттук каада салттарды сактоого, өз тилин, дилин, мекенин Кыргызстанды сүйүүгө тарбиялоо парз. Мындай уран астында улуттук маданий борбордун өкүлү бүгүн Кара Суу районундагы Түркбай Бердибеков орто мектебинде 300 мектеп окуучусуна кыргыз улуттук кийимдерин белекке берди. Жүрүлгөнү көп жылдан бери маданият тармагында эмгектенген демилгечи Топчубай Доспаев тартуулады. Окуучулардын кубанычы төмөнкү сюжетте.
Бүгүн Мамажан айылындагы окуучулардын кубанычы чексиз. Түркүн түстүү, оймо чиймелүү 300 дана улуттук кийимдерди кийип алып, айылдыктарга сыймыктанып көрсөтүштү. Бул улуттук кийимдерди айылдан чыккан маданият кызматкери Топчубай Доспаев белекке тартуулады. Айылдагы элдин маданий деңгээли көтөрүлүү максатта. Эмне үчүн? Себеби бул бир поколение театр көрбөй өттү, кино көрбөй өттү. Ошол учурду толуктоо максатта азыр жалпы эл журт курсагы тоюп, телегей тегиз, эл тынч кезде маданиятка көңүл бурдуруу максаттагы иш-чарабыз. Демилгечинин айтымында ар бир костюмдун артында чоң жоопкерчилик бар. Бул улуттук кийимдер, жомок каармандардын образдары балдардын чыгармачылык шыгын ойготуп, келечекте татыктуу инсан болуп жетилүүсүнө түрткү берет. Башка чет өлкөнүн кийимдерин кийгенден көрө ушул улуттук кыргыз форманы кийген жакшы. Биз ар бир майрамда бул көйнөктү кийип турабыз. Бизге бул көйнөк абдан жагат. Топчубай агабызга рахмат айтабыз. Мен бүгүн Манастын формасын кийдим. Мага Манастын формасы жакты. Ош облусунун Кара Суу районундагы Түркбай Бердибеков орто мектебинде окуучуларга улуттук тарбия берүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Тарбиялык сааттар мектепте атайын тигилген боз үйдө өткөрүлүп, улуттук баалуулуктар, тил, дил, кийим жана жүрүм-турум эрежелери окутулат. Ошол кружоктордо биздин чебер кыздарыбыз мындай нерселерди тегип. Мугалимдердин улуттук каадага басым жасаганын себеби окуучулардын азыркы замандагы ар тараптан каптаган таасирлерден сактоо. Ар бир улут өз нарк наслин туу тутуп жашоого тарбиялоо. Негизгиси кыргыздын каада салт үрп адатын унутпасын окуучулар дейбиз, билсин дейбиз. Барган сайын жаштар көрүп атасыздар, эстен чыгарып коюп атат. Ошол максатта ушул музейди уюштурдук. Билим уясында сөз менен тажрыйба айкалышып, белгилүү манасчылар менен байма-бай жолугушуулар өтүп турат. Манасты айтып ар бир мектептерде багында конкурстарды уюштуруп, ошону өткөрүп туруп, ошонун ичиндеги каада салттарды, үрп адаттарды, таалим тарбия, баягы чоңду урматта, кичини сыйлоо деген манастын ичинде барды капталат. Кыргыздын салт санаасын көбөйтөлү, элдердин манаска тарталы, манасты билсин, түшүнсүн, али укпагандар бар экен. Ушундай деп ошолордун өсүн аракет кылып атабыз. Улуттук тарбияга өзгөчө маани берген бул мектепке улуттук кийимдердин белекке берилгени да бекеринен эмес. Маданий кайрымдуулук жөрөлгөсүнүн кийинки баскычында окуучулар ушул костюмдарды кийип чыгармаларды жазып, аны эл алдында сахналаштырып коюшат. Зыйнат Ибраимова, Бекзат Рыспай уулу, ЛТР, Ош облусу. Бир адамдан бир китеп акциясы элет жергесиндеги балдар жана билим берүү мекемесиндегилер үчүн пайдалуу болууда. Ушул жөрөлгө менен Нарын, Ат башы жана Кочкор райондорунда болуп кайтышкан Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары жергиликтүү мектептер менен китепканалардын текчелерин илимий жана классикалык адабияттар менен толукташты. Теманы аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков улантат. Нарын районунун Дөбөлүү айылындагы Өмүр Токтосунов атындагы орто мектебинин окуучусу Замырбек кызы Жасмина заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыныгы көрманы. Бирок элет жеринде анын китептери дайым эле табыла бербейт. Андыктан ал куржундары мына ушул сүйүктүү калемгердин чыгармаларына толгон Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын өкүлдөрүн зор кубануу менен тосуп алды. Бизге Бишкектен атайын агайлар келип, бизге Чыңгыз Айтматов жөнүндө көптөгөн китептерди берип жатат. Биз бул китептерди окуп көптөгөн маалымат алабыз деп ойлойм. Өздөрүнүн 2 күндүк сапарларында алыска Ат башы районундагы билим уялары менен китепканаларына элдик оозеки чыгармачылык жана классикалык адабияттарды белек кылышкан окумуштуулардын жоон тобу Нарындык жана Кочкорлук китеп сүйүүчүлөрүндө кур кол калтырышпады. Мисалы, жогоруда аталган мектепке эле жалпы суммасы 100 000 сомго чамалаган жаңы басылмалар берилди. Улуттук программа боюнча bir эмгектерди жарыялаганбыз. Ал Манас, Генже Постор, Залкар акындар, окурмандардын китеп текчеси, анан өзгөчө Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган эмгектер болуп эсептелет. Мына ушулардын бардыгы чындыгында мектептерге жана китепканаларга жетпей атат. Ал эми ушул билим очкондолордун айтымдарында бир адамдан бир китеп акциясын алганда алтынга тете иш жасаган Кыргыз Улуттук илимдер академиясы менен тыкыз байланышта болуу пайдага гана турууда. Натыйжада көбүнө таңсык илимий жана атайын методикалык адабияттар менен камсыз болууда олуттуу деле көйгөй жок. Анткени аларга академиктер менен профессорлор жардамга келишип, жеңилдерин жерден, оорлорун колдон алууну жакшы адатка айландырышкан.
Былтыркы жылдагы чыккан серияларды дагы алганбыз. Былтыр да заявка берип, райондук билим берүү бөлүмү аркылуу болуп алганбыз. Быйыл дагы экинчи сериясын алып отурабыз. Бул мектептеги окуучулардын билим сапатын жогорулатууга, деги эле азыр китеп окуу азайып калды деп атпайбызбы? Китеп окуу тескерисинче көп абдан жакшы окуп башташты да. Буга абдан чоң ушуга салымын кошуп аткан жалпы командасына рахмат айтмакпыз. Дейинкиси Теңиртоо жергесинде 20 күндөн бери өтүп жаткан бир адамдан бир китеп иш-чарасына коомчулуктун башка өкүлдөрү да татылышып, көбүнесе элеттеги китепканалар менен мектептердин ар кандай адааттарга жана усулдук куралдарга муктаждары азыр көптүр канааттандырылды. Алдын ала эсептелген маалыматтарга таянсак, баарысын китеп менен достошууга чакырган бул аракеттин аркасында эле Нарын облусундагы билим берүү жана балдар мекемелери баш аягы 5 миллион сомдук ар кандай багыттагы китептүү болушту. Бөлөкбай Шеримбеков, Абсамат Өлөсбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын облусу. Бул күндүн алкагында топтолуп алынган жаңылыктар түрмөгү дал ушундай болду. Алдыда сиздер спорт жаңылыктары жана аба ырайы менен тааныша аласыздар. Амандашканча сак саламатта туруңуздар.